Жаратман Кызыл Кыя аталышындагы гүл фестивали башталуу алдында турат. Бул жерде сиздер гүлдөрдүн түрлөрүн кездештире аласыздар. Гүлдүн баасы дагы элдин чөнтөгүнө ыңгайлуу. Barыңızlarga аманчылыктуу, ден соолуктуу, ишиңиздерде ийгилик, жакшылыктар болсун. Эч качан жамандык болбосун. Дайыма өлкөбүз туруктуу болуп, өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулат деген чоң үмүт менен сиздер менен биргеликте жетебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Барыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен. Кызыл Кыяда Жаратман Кызыл Кыя аталышындагы гүл майрам фестивали биринчи жолу өткөрүлүүдө. Иш чарада шаар тургундарына, конокторго жана катышуучуларга өзгөчө маанай тартылуу максатында атайын концерттик программалар коюлду. Фестивалга катышкан шаар мэри Асылбек Маткалыков гүл жармакеси менен таанышып, катышуучуларга ийгилик каалады. Ошондой эле шаарды жашылдандыруу менен гүлгө айлантуу максатында бул фестивалды жыл сайын белгилеп тураарын белгиледи. Шаарыбыз келечекте ушул гүлдөгөн шаарга айланат деген максатта ар бир ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Буюрса бул иш-чара 20 апрель ушул жылына Кызыл Кыя шаарында гүл фестивали өткөрүлүп, ушу шаарыбыздын жашоочуларын өстүргөн гүлдөрүн ушу саттыкка, ошондой эле көптөгөн мекеме ишканаларга белекке белгинүүчүлөр болду да. Себеби гүл бар жерде сөзсүз тазалык болот. Ушул биздин таза нукура өзүбүздүн өндүрүлгөн продукцияны алып чыгып сатып, ушу Кызыл Кыя шаарыныкын элге жайылтуу максатында бүгүнкү иш-чара өткөрүлүп жатат. Жаратман Кызыл Кыя гүл фестивалын өткөрүү идеясы Кызыл Кыя шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Талила Кулмаматовага таандык. Уюштуруунун эң негизги максаты фестивалдын алкагында шаардагы бош жерлерге гүл отургузуу жана иш-чараны республикалык деңгээлде жайылтуу аркылуу өлкөбүздү гүл бакчага айландырууну самайт. Мен бул гүл фестивалын уюштурууду бир топ жылдан бери самап жүрөт элем. Айрыкча Өзбекстанга барып гүл фестивалын көрүп келдим эле Намангандагы. Эмне үчүн биздин колубуздан ушуну келбейт? Биз деле ушу гүл фестивалын уюштуруп, гүл сүйгөн аялдар көп. Сөз өстүргөндө ушулардын аң сезимин дагы көбөйтүп, шаарды көктөндүрүүгө бир салымды коссок деген ойдо мэрге кирип ушул сунушумду айттым эде, мени колдоду. Жакшы көрөм да, бир мындай жаратмандыкты, бир нерсени жаратканды, өзгөчөлүктү жакшы көрөм. Өзүм эле эмес, эл менен чогуу кылганды. Ушу коллективим бар, мэрия бар, колдошуп, идеяны колдоду. Мен идея берген жакшы көрөм. Ушу жаратман болуш керек. Ар бир адам мекенчил болуп, өзүнүн эли жерини сүйүп, ушу кооздугуну, тазалыгын сактоо үчүн болот. Аталган иш-чара алгач 5 мартта болоору жөнүндө жарнама кылынып, бирок аба ырайына байланыштуу өткөрүлбөй калган. Көптөгөн катышуучулар жарнамадан кийин катышууга кызыктар экенин айтышып, алыска айылдардан келгендер дагы бар. Уюштуруучулар тарабынан гүл өстүрүүчүлөрдүн арасында сынак уюштурулуп, атайын сыйлыктар коюлду. Сынактын жыйынтыгында гүл өстүрүүчү Самара Кылычбекова биринчи орунду ээлеп, атайын сыйлыктарга ээ болду. Биринчи орунду алгандыгы үчүн Кылыч кызы Самара сыйланат. 5000 сом акчалай сыйлык менен. Бүгүнкү көпчүлүк гүлдөрүмө кызыккандар көп болду. Негизи ушул гүлдөрдүн арасынан эң мындай биздики чет өлкөдөн келген үчүн гүлдөрүбүз көпчүлүгү биздин гүлдөргө кызыкты. Мисалы, мынау биздин гортензия гүлүбүз, гүлү өзгөчө болгон көк цветте. Ушул көк цветте анан түзмөтүбүз Голландиядан келет. Ушундай гүлдөргө мен дайым суу бергенде, мисалы, жөн суу бербей, азык кошуп берем бардыгына. Мисалы, бул гүлдөгөн гүлдөргө ушул өзүнүн витамини бар. Гүлдөгөн гүлдөрдүн жалбырагына берген, ал эми астына берген витаминдер болот. Ошолорду берем. Ал эми гүлдөй турган гүлдөргө гүлдөтө турган витамин кошуп беремин. Себеби бардык эле гүлгө кам көрсө ушинтип ачылып, көз жосун алат. Гүл фестивалын көрүү үчүн алыска айылдардан гүл сүйүүчүлөрү дагы келген. Алар гүл өстүргөндөрдөн гүлдөрдү өстүрүүнүн, кам көрүүнүн сырларын сурап, маалыматтарды алышты. Буга байланыштуу бул иш-чара алар үчүн бир топ пайдалуу болгонун айтышат. Салам алейкум, кандайсыңар? Фестиваль жакшы, өтө жакшы организация болуптур. Биринчи жолу эми, биринчи жолу ошондой болсо, эмки жылдарда иншалла жакшы болуп кетсе керек, адам көбөйүп эме болуп. Биз ошол эмеден өзү разъездде жашайм. Эмеден угуп келдик, ошо разъездден гүл алайлык деп аялыма мына гүлдөн алып бердим.
кетип атат, чоңойтабыз эми иншалла көбөйтсөк наркы жылкы биз да кап чыгабыз. Редкий гүлдөр бар экен, 1-2 да. А так в основном эме бирдей эле почти. Жакшы, ушунча аракет кылып чыгарып эме кылышты. Кызыл Кыя шаарынын тургуну Меликкандай Болотова иш-чараны угуп, жумушунан жооп сурап, атайын келип издеп жүргөн гүлүн таап, сатып алганын билдирет. Ошондой эле гүл фестивале жогорку деңгээлде өтүп жатканын баса белгилейт. Мына бүгүн Кызыл Кыя шаарында аябай сонун майрам болуп атат, гүл майрамы болуп атат. Бул биринчи жолу уюштурулуп атат. Аябай сонун, элдин маанайы дагы жакшы, бүгүнкү күн аба дагы аябай сонун, чайыттай ачык. Эң жакшы гүлдөрдүн түрлөрүн көрүп турабыз. Мен мынчалык деп ойлободум эле, абдан мындай маанайыбыз ачылып кетти гүлдөрдү көрүп. Бардыгыбыз каалаган гүлдөрүбүздү алып жөнөдүк азыр. Алгачкы жолу уюштурулган гүл фестивалына келген жарандар арбын болуп, иш-чара жакшы уюшкандыкта өттү.